Мамлекеттин бекемдиги, өнүгүүсү жана бакубат жашоосу биринчи кезекте коопсуздукка байланыштуу. Биздин каарман өмүрүн аскер кызматына арнаган инсан, мамлекеттик чек ара кызматынын отставкадагы полковниги Сайжен Эратов. Мен үчүн лидердин таасири болду биринчиден. Себеби лидер өзүн туура алып жүрөт, төз алып жүрөт. Баягы аскер кишисине башка партиялардын лидерине караганда ушул Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун таасири аябай чоң болду. Бир Бол партиясы дал ушундай өз тармагында лидер, жаратман, прогрессивдүү инсандар менен жаңыланды. Партия лидери Алтынбек Сулайманов өз сөзүндө партияда амбициялуу максаттарды ишке ашыра алган команда топтолду. Бир Бол партиясы өлкөнү вирустан тазалаган вакцина болот деди. Бир Бол өлкө үчүн вакцина, сабатсыз жана коррупция вирусуна, трайбализм жана аймак аралык бөлүнүп жарылуу вирусуна каршы вакцина. Бул Бир Бол партиясы бардык ооруларга өнөкөткө айланып кеткендердин баарына бир вакцина. Бул Бир Бол. Мен биздин элге ишенем. Мен Кыргызстанга ишенем. Бир Бол бийликке оппозиция болот. Бул билдирүүнү Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Бир Бол партиясы бул азыркы бийликке оппозицияда болот. Анткени күчтүү оппозиция бул эркин коом, күчтүү оппозиция бул сөз эркиндиги, күчтүү оппозиция бул бийликтеги тең салмактуулук жана баланс жана ачык айкындуулук. Күчтүү оппозиция бул эффективдүү коррупция менен күрөшүү, күчтүү оппозиция бул сөз эркиндиги. Бир Бол шайлоо алдында эле түзүлө калган партия эмес. 2015-жылы 12 мандат менен Жогорку Кеңештин Бир Бол фракциясы катары иш алып барган. Өлкө үчүн пайдалуу болгон ачык асман, уран кенин казууга тыюу салуу тууралуу мыйзамдар демилгеленген. Сатып алабыз деген болуп атат. Мына төрдө отурган 3 депутат коркпойт, сатылбайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, башка улуттун өкүлдөрү да бир катарда парламентке аттанууда. Биз келечекте сактап кала алабызбы эгемендүүлүгүбүздү? Бүгүнкү күндө СНГ мамлекеттеринин арасында биз эң антирекорд туруп атабыз. Экономика жагынан, коррупция деңгээли жагынан. В этот раз мне очень захотелось вступить именно. Бул жолу мен жаш, бирок профессионалдуу командага кошулгум келди. Бул адамдар жөнөкөй эл үчүн деген иштерди кылып келген. Да, и так далее. Люди, которые действительно делали. Бир Бол өлкөнүн өнүгүүсүнүн альтернативдүү жолун көрсөтө алат. Баргыла шайлагыла эмес, келгиле тандагыла дейбиз. Өзгөрүүгө, өнүгүүгө мезгил келди.